Санжы, биз буга чейинки маекте жеке тагдырым жөнүндө сөз кылдык. Эми бул жолу кыргыз журналистикасында кыз келиндер, кесиптештер жөнүндө сөз уласак. Э, Кыргыз журналистикасы негизи мен ушу студент кезимде бүтүп аткан курста биз магистратурада окуп жүргөндө мен немис тилинде окуп калдым да, чет тилдерден немис тилине. Бизге немени котортчу да, тексттерди котортуп анан бизге да тапшырма берди, ошо которду. Анан мен барып немисче чыккан журналды ачып отуруп эсимде да, бир автордун чакан немесин макаласын таап алгам да. Анан анда ошо Германиядагы, батыштагы журналистиканы талдаган экен да. Анан ошондо которгонумда эсимде да, бул дүйнөдө журналист аялдардын көбүндө баягы жеңил темаларды жаздырышат депчи, редакциялардачы. Ден соолук, мындай шоу бизнес депчи, анан көбүрөөк олуттуу темаларды баягы эркек коллегалар алып коет депчи. Анан бул кийин ойлоп көрсөм, балким бул баягы аялдардын социалдык маселелерди жакшы түшүнгөнү үчүн ошондой тенденция калыптанып калган окшойт. Бирок кыргыз журналистикасында кудайга шүгүр баардык эле теманы жазып жүрбөйбү? Аялдар деле, аял журналисттер деле, эркек журналисттер деле атаандаш болупчу. Анан мен баягы айтпадымбы, Аслан Сартбаевдин гезитинде иштеп калган депчи. Анан ал жерде жүргөндө ошо Аслан баягы кыйын, баягы үй бүлөлүк турмуштан кыйналып турган кезде колдоо көрсөткөн да, жана компьютерин берип, анан кийин кызымды мен апама таштап өзүм гезитке барып иштедим. Ошондо шайлоо болуп аткан кези болчу. Анан ал жерден мен немелерди жазып жүрчүмүн көбүнчө. Мындай ойдон чыгарылган, мындай сүйүү темасындагы бир жолу эсимде, Мелис байке бар го. Жок, көзү ачык болуп жүргөн байке бар го. Арыпбек жок. Карабекпи, Карыпбекпи? Айта бер. Көзү ачык. Ошол байке бир сериал жазыптыр да. Казак кыздын махабаты дегенчи. Анан жазып анан Аслан менен урушуп кеткен окшойт экөөчү. Анан баягы сериал токтоп калыптыр да. Анан биздин коомдо эркектер эмес, эми башкачараак жазат экен да андай теманычы. Анан баягы сериал токтоп калгандан кийин эл чала баштаптыр редакциягачы, эмне чыкпайт депчи. Анан Аслан айтып калды, Аслан байке, ай Санжи ушуну өзүң эле улантып койчу, эми бүтүрүп салалы, ызылдатпай депчи. Анан мен жазып атам да баягынычы, ушу Стил башка, тил башка. Баягы аялдын көзү менен жаздым да. Анан кийин Мелис байке чыдабай кеткен окшойт, кайра жооптур, өзүм улантам депчи. Анан баягы азыр эстесем күлкүм келет да. Эми аябай бир аялдык неме менен жазган экен. Эми ал өзү жазса башкача болот беле депчи. Анан ошентип жүргөн кезде Чолпон Орозобекова эжебиз, негизи ал эженин колунда иштегем тиги боюмда бар кезимдечи, 2007-жылдары. Анан баягы үй бүлөлүк себептерден улам бир барып жумушка, бир келбей, анан күзүндө баягы кетирет эмеспи жайындачы. Анан күзүндө барбай калгам да, иштебей калып. Анан кайра ошо гезитти ачабыз деп калды. Анан келеби деди. Анан ошо Дилбара Алимова, Бегимай Бакашевалар ошо учурда чогуу иштечик да. Анан ошол жака барабыз, бизди чакырып атат деди. Мен да барайын дедим да. Анан ошол жака кеттим. Баягы неметип алып барып, негизи тобок элчи тоо ашат дейт го, эми жашоону бир аз өзгөртөйүн деп ойлосом керек. Анан бул ошо дефактага барганым абдан чоң неме болду мага, мектеп болду. Таптакыр башка деңгээл, таптакыр башкача талап болду да. Мен талапты немени айта кетким келет. Чолпон, мен ошондо сырттан иштеп жүрбөдүмбү, себеби тиди кашты болуп, себеби айтыш фонддо иштеп жүрдүм. Анан ошондо бир мага кыргыз журналистикасынын баягы редакторлорунда жок сапатты, жок талапты Чолпон Орозбековадан угуп, бир жолу летучкадачы иттей кубангам да. Көрсө кыргыз журналистикасында ушундай жолго койсо боло турбайбы дегенчи. Себеби көп учурда редакторлор мындай тапшырма берет эмеспи?
мүмкүн болсо рекламга таап келгиле. Мм. Типографиянын чыгымы көтөрө албай атабыз, айлыктар моундай чектелүү болуп атат депчи. Анан чолпон мени таң калтырганы мындай болгондо, силер азыр бийлик провокация кылып ар кандай жаман жолго бизди түртүшү мүмкүн. Эч бирөөнөн реклама сурабагыла. Бирөөнү менен бир саясатчы акча колуңарга карматса дагы албагыла, бизди жаманаттыгыла. Биз өзүбүздүн аракетибиз менен чоң каналдарга иштейбиз, кесиптин сапатын көтөрөбүз Ооба. дегени. Кыргыз журналистикасында мен биринчи жолу кезиктиргем ошондой редактордучу. Себеби мындайлар эркектердин да колунан келбей аткан да. Себеби көп журналисттер ошол кезде кыргыз журналистикасын жаманатка кабылтышты да, жанагы рекетатка коюшту. Себеби бирөөнүн барып акча тооруп, акча өндүргөн же болбосо кайсы бир саясий топтордун кызыкчылыгындагы материалдар менен эле өзү акчага туйтуруп, коомчулукка көзүнө баягы мындай чаң чачканчы. Ооба, дефактага барганда ошо көп темаларды анализдеп, эки тараптуу кылып жазып, баягы жазганды үйрөндүк да. Биз бир тараптуу эле жаза берет экенбиз да көп учурдачы журналисттерчи. Неме бул жактан бирөө эки тараптуу баягы эл аралык журналистиканын стандарттары менен иштегенди, баягы чапчаң иштегенди тез. Анан ал жерден мен баягы редакциялаганды дагы үйрөндүм да, мындай жакшыртып, анан жазганды дагы. Ошентип баягы көп мен байкашымча көп гезиттерде көп ошол кезде, азыр билбейм, көп кыз келиндер мындай саясатка аралашпайм деп айтышчу да. Мындай темалар жазам деп, анан буну менен мамилемди бузуп албайын деп мындай сактанып, ошол нерселерди мындай сен өзүңдүн кесибиңе кыянаттык кылбагын деген нерсеге үйрөттү да. Ошо Чолпон Орозобекова эжебиздин мектеби абдан мага неме берди. Ошол мектептен өткөнүмө сүйүнөм. Мен эмес, башка окуучулары да сүйүнөт. Дагы деле айтып калат. Көп учурда ошо журналисттерди редактордун установкасынан көз каранды да. Себеби ал кандай тапшырма коет, кандай талап коет, ошондон ал жана бир тараптуулук кетип аткан ошондон да. Анан ал жөндөмгө карата тапшырма берчү да. Жөндөмүнө, ар бир адамдын жөндөмүнө каратып, мындай менеджерлик жагы дагы абдан күчтүү болчу, редакторлук. Анан ошентип бир 2 жылдай иштедик. Көп темаларды жаздык. Анан бул жанагы көп нерселерди мындай биз көп темаларды эле көрбөй калат экен, мындай неме болбосочу, журналистика деген изденип турган нерсе экен да. Такыр мындай кабинетте отурган неме эмес экен да. Анан баягы барып ошолор менен аралашып, мен эсимде бир жолу бир көкүрөгүнөн рак болгон аялдардын арасына барып, ошолор жөнүндө жазып келгем да, ар биринин тагдырын. Анан ошол макаламга неме бир сыйлык беришкен. Ошол Чакан эле да, журналисттердин ичиндечи. Анан аябай мага неме ошол стимул болгон да, абданчы. Анан ошо жазганды абдан үйрөндүм. Анан өзү көрсө, биз журналистика деген өмүр бою окуп, өмүр бою окуй мындай өзүңдү тарбиялай турган кесип экен да. Анан баягы мындай эле жоромо кийин неме болуп калды, баягы гезитте бир финансылык себептерби же башкабы баягы сатылды. Анан Чолпон эже окуйм деди, башка илим иштеримди улантам деп. Анан Илим Карыпбеков келди. Дефактыга. Анан мен баягы ойлондум да, балким дагы бир мындай жумуш караштырып көрсөмбү, дагы бир мындай башкача деп ойлонуп жүргөн учурда ошо Азаттыкка барып калдым. Анан Султан агай баягы Венера эжелер менен иштештим да. Анан ошо Султан агай болчу мен барган, Жумагулов агай. Анан бул агайдын школасы дагы, мектеби дагы абдан өзгөчө күчтүү мектеп болду да. Султан байке өзү сергек ой жүгүрчү эмес беле? Абдан неме мындай бир теманы жаза албай атсаң, кыйналып, айтсаң мындай жол көргөзүп берип койчу да. Момундай кылып жазасың, жазсаң болот деп эле мындай багыт берип койчу да. Андан ары өзүң кетип. Анан бул Азаттыктын жаңы барган жылы мен маданият темасын жаздым да.
Жана айтпадымбы, маданият темасы десе эле биз немени башка нерсени түшүнүп алыптык депчи. Анан берге барганда бир аз кыйналдым. Баягы көнөчү Маданият темасын түшүндүрүү кыйын да чынында. Аерге жандуу барышың керек экен. Баягы концерт, театрга барганда барасың, кечинде барасың, бүткөнчө отурасың, анан келип алып, баягы билбестик да башында. Баарын жаздырып алып, кайерин кыркып, радиого кыска эле 3 мүнөттүк жазаш керек да. Анан кайерин кыркаарын билбей башың ооруп отурат. Бизде айрыкча музыкалык театр, опера театрычы, ошондо балет, операга барганда журналисттер эле эмес, оператордо дагы өтө сабатсыздык көп байкалып калат да. Одоно, маселен, оркестрде музыка ойноп атса, ошол жерде эң эптеп эле бир тартып бермей да, болбосо кайсы флейта же гобой ойноп атабы, же кайсы бир скрипка ойноп атса, соло номер берилсе, ошону тартпайт, теңирден тескери жак тартат да, же болбосо дирижер эң бир эмоционалдуу иштеп аткан жерде ошону бербейт, башка жакка кетип калат да. Анан ошол сыяктуу эле маалымат темасындагы жаңылыктардан одоно каталар абдан кыттык да болуп. Ал үчүн бизге даярдык керек экен да мектептен. Мисалы мен мектепте башында музыка классында окучубуз, жана Бахтын, Моцарттын сүрөттөрү жайына билинип турчу да. Анан бирок биздин бала мектеп курагыбыз абдан бир оор жылдарга туш келип калды баягы. Анан анын ноталарды деле бир окуткан, бирок эсибизден чыгып кетти да. Анан бул ушу музыка деген сабактын эмне кереги бар, жой эле салышпайбы дегендерин көп укчумун да. Менде деле ошондой ой болчу дейм, баарыбыз деле опера ырчысы болуп кетебизби, же кыяк тартабызбы, же пианино ойнойбузбу депчи. Эми ушундай бир көз караштар пайда болбоду беле, эсиңиздеби? Анан көрсө бул музыка деген сабак абдан окуучуларга керектүү неме экен да. Көрсө табит, баягы маданиятка болгон, бул баягы коомду тарбиялай турган сабак экен да. Бир эс тутумду жакшырта турган. Мен үчүн Европа маданияттын босогосу, маданияттын эшиги болуп калды. Жанагы орус аристократтарынын чөйрөсү деле ошол француз тилинде сүйлөп, анан ошол Европаны ориентир кылган да орус адабияты делечи. Себеби жана аристократтардын жашоосу деле мектепте балдары үйдө жүргөндө нянканын колунан эле ошол жогорку окуу жай бере турган базадагы билимди берип койгон да. Сүрөт тартуу, музыка угуусу, поэзия, ошо менен мындай коомдук катмар, алдыңкы катмар пайда болгон да. Европада бул ошол балдарды сүрөт тартууга, көркөм дүйнөнү таанытууга басым койгон, Европанын өнүгүп алдыга кетип атканы ошол болуп. Ошондон го эми анан бир Юрстанбек Шыгаев деген агайыбыз менен илгери бир сүйлөшүп калганда айткан да. Кыргыз деген картина урдабайт депчи. Кыргыз деген жылкы урдайт деп. Ал бул картинанын баасы эмес, бир жылкынын баасы кымбат депчи. Анан кийин Кандинскийдин сүрөт көргөзмөсүн алып келсем, бир дагы депутаттар келбей койду деген эсимде да. Анан башка өлкөдө, мисалы, опера балет театрыбызга деле ошондой көргөзмөлөргө жана сүрөт музейинде чет өлкөлүк элчиликтердин өкүлдөрү барат экен да. Көргөнү. Анан биздикилер болсо, биздин элитабыз андайларга көп барбайт экен. Анан ооба да, биздин театрларга барбайт, саясий топтор, мындай көзгө көрүнүктүү деген саясий ишмерлер делечи, сүрөтчүлөрдүн көрсөтмөлөрүнө барбайт. Маселен, тетиги картинаны кара, тетиги Кудай дербиш, же болбосо мынабу, мен бул боюнча Азаттыкка да жазып бербедим беле. Анан бул картиналарды сатып алгандан көрө токолорган артык да. Аларгачы буга чыгым короткусу келбейт мындай кереметтерге. ооба, анан таң калыштуусу ошо жанагы балдарга азыр Ороз Отунбаева эже баштап атпайбы? Жанагы китептерди которуп, балет деген эмне, сүрөт. Ошо эң туура самалык дейм да, эми ушуну улантып кетишибиз керек экен. Баягы көп кишилерден угуп калам мен, маданий чөйрөдөгү адамдарданчы, бул опера, балет деген кыргыздын жан дүйнөсүнө жакын эмес. Бул бизге неме Ал эмес ба, моддолор чыкпады беле, тиги жанагы
аялды куйруктан мыкчып алып көтөрүп жүргөн кантип маданият болсун деген түркөйлүктү ачык эле жазышкан да Facebook'та. Менче алар ошо балетке барып көргөн эмес го дейм. Ала телевизордон мисалы концертти телевизордон көргөн менен жанынан көргөн такыр башка нерсе да. Мисалы мен Вагнердин концерти болгон ошо опера балет театрда ошо жаңы Азаттыкка жаңы келип жүргөн аны мен барып баягы биртике үн жаздырып репортаж үчүн даярдаш керек да, анан мен абдан кызыгып калып кечке көрүп отургамда ушундай бир кереметтүү ойношкондо баягычы. Анан ойлойт экенсиң да биз ушу өмүрдүн жарымын эмнеге ушундай жакшы нерселерди укпай, көрбөй өткөрүрдүк экен депчи. Менимче сындагандарды, молдолорду алып барып эле киргизип, бекер болсо дагы киргизип көрсөтүш керек бул деген. Балет деген бир укмуштуудай көркөм чеберчилик да эми, аны баары эле бийлей албайт. Жана балериналардын ийилгени эле кандай болуп турат. Анан ошолордо жаңы маданий жаңылыктарды бергенде кантип берип аттың анан балеттеги ошол пааларды, ийилгендерди? Мен балет жөнүндө бере алган жокмун, анткени ошо балетке барбай калдымбы, бирок негизинен жалпы жонунан бергенге аракет кылып аттым да. Анан көп окуганга туура келди. Китептерди алып, Турар басмаканасына барып бир топ китептерди сатып алдым. Ошол кезде Эрнест Турсунов агайыбыз тирүү болчу. Анан ал Дарика Жалгасынова менен бир китеп чыгарган экен да. Ошо опера балет театрында иштеген актер баягы өнөр адамдары тууралуучу. Анан ошол китеп ошол жерде бар дегенинен барсам, укмуштуудай китептер турат да, тим эле көздү кытыштырып, анан баарын сатып алгам да. Ооба. Сатып алдың беле? Сатып алгам. Мен сатып алгым келет деп ошол кезде Тилек Мураталиев агай тирүү болчу. Ага кирип анан бергиле деген ошо витриналарынан алып беришкен. Мырза Гапаровдун китебин сатып алгам азыр. Биз темабыздан алыстабайлы, жана кыргыз журналистикасындагы кимдерди эскерүүгө керек замандаштарыбыздын себеби жыл соңуна келе атканда биз ошо үзөңгүлөшүп жүргөндөрдү оозунан айта кетсек дагы. Ооба, мен акыркы соңку кезде ошо абдан көп Уланды эстеп жүрөм, Эгизбаевди. Улан жаш кетип калды, бирок ушундай өткөндө бир ызы чуу болду да, журналисттердин ортосунда бир теленики жаза албайт, гезиттики жакшы тарта албайт дегендейчи. Гезитте иштеген журналисттер телени тарта албайт, түшүнбөйт, теледе иштегендер жакшы жаза албайт деп аябай бири-бири менен Фейсбукта неме болду. Анан мен айттым да, журналисттик тилектештик деген кайда? Биз мынтип ичара тытышып атсак, сөз эркиндигибизди кантип сактап калабыз? Анан коллектив деген ошон ар түрдүү адамдардан турат да. Бир адам жакшы жазат, бир адам жакшы тарта албайт, бирок жакшы окуяны баяндап жазуу түрүндө бере алат. Бир адам жакшы сюжет тартат, бирок жаза албайт, бирок бул эми шыктар деген ар бир адамдыкы ар башка. Ошон үчүн ар түрдүү адамдардан турат да коллектив дегенчи. Анан деп ойлоп көрсөм, бирок Уланда ушул сапаттын баары бар экен да. Ал укмуш жазчы. Өтө универсалдуу жазган жагынан мен Уланды бир эскере кетким келет. Агымдан баштап эле адегендеги кадамдычы. Анан ошондо мен шахматны чөйрөдө жаңылыктар көп учурда чыкпайт да. Анан бир жолу аскерге чалдым, бир атка жеңил тайгачак кабарчыларың барбы жаңылык жазган десем, сен өзүң эле жазып жөнөтө аласыңбы, бизде журналисттер бошобой атат деп калды да. Анан мен негизги маалыматты берип салып жиберсем почтодон, Улан ушундай такылдатат десең, эми ал журналистикага жаңыдан келген жигит да. Ошондо журналисттик мындай кесипке болгон даярдыгы таң калтырганда, себеби мынтет да, Байгек фонд каякта экен, анан аталышы кандай, биз баягы маалымат берүүдөгү деталдарга көп көңүл бурбай калабыз да. Ошондо мен Уландын адегендеги журналистикага келип аралашкандагы эле дымагынан ыраазы болгом да, агымынан баштагандагы. Анан ошо Улан баягы мен тексттерди көп маданият темасына кийин Зайырбек Ажыматовду алышты да. Анан мен редактура жагына өттүм да, анан ошо Уландын тексттери абдан идеалдуу жазылчу да. Мындай кээ бир тамашалап жүргөн жактары бар болчу, эми баягы бакылдап дегендейчи, бирок андайынан карасаң мындай кыйналып оңдочу эмессиң да.
Анан сүрөттү да аябай укмуштуу да жакшы тартчу, мындай сүрөттү тартуу да чоң искусство турбайбы, мындай караганда эле маанисин түшүнүпчү, эмнени айткысы келип атканынчы, аны баары эле бере албайт экен. Видеону дагы абдан жакшы тартчу. Ар тараптуу талант деген ошодо. Анан тилекке каршы ушу өмүрү кыска экен, анан ушу көп эстеп, баягы ошону аябай көп эстедим. Зайырбек Айчыматов агайыбыз быйыл апрель айында өтүп кетти. Азаттыкка быйыл чоң эле оор жоготуу болду. Тиги Ооба. Зайырбек, Büyükhan эже. Ооба, аны эстейм, аны эстеп жанагы кыш деген ырын жакында эле ыш каптап атканда эстедим. Кыш кетпейт окшойт жүрөгүмдөн. Азыр мен тааныштарыман сурасам эле мындай депрессиялык абалда турам деген сөздү көп угам да. Анан ошо ыр эсиме түшө берет, жана кыш деген ырычы. Ал ушу Зайыр агай биринчи келгенде неме мага мындай экөөбүз мурда гезит иштегенбиз дегенде жакынсыныпчы. Чогуу иштеген эмеспиз, бирок эми гезиттен сен деле гезиттен келбедиңби дегенсип менден неме сурачу да, анан ошо жаңы келгенде сураптырды. Сурап атпайбы Санжи, мен маданият темасын кантип чагылдырсам болот депчи. Кандай кылып беришим керек, ушуну айтып койчу мага депчи. Көрсө өзү деле радиодо иштеген экен. Анан мен ага айтып атам да, эмнени жазасыз депчи. Анан мен айыптагандар жөнүндө жазат элем деп анан айтып атам. Иттин үрдүргөнүн жаздырасыз. Анан баягы немелерди, үндөрдү жаздырасыз депчи. Эшиктин кыйчылдаганын жаздырышыңыз керек. Кирип жандуу болушуңуз керек, репортажды десе. Ошол репортажын мындай макташканда абданчы. Аябай элестүү жакшы бериптир депчи. Үндөр чыгып атат, баягы мындай так эле журналисттин үнү менен кетпей деп. Анан ошо сүйүнөм да, анан кийин көп тексттери менен иштештим, мындай кээде бир аябай жакшы нерселерди таап жазып калчу. Анан өткөндө бир иликтөөбүздө жазбадыкпы, тиги Филиппин аялды жумшаган депчи. Ал теманы Зайыр агай 3 жыл мурда эле жазып койгон. Филиппиндиктер, кыргыз байлары Филиппиндерден кызматчы, үй кызматчы күтөт экен деп ошо теманы жазганы эсимде да. Көрсө алар деген тилди түшүнбөйт, анан элге ушак үйдөгү болуп аткан нерсени коомчулукка чыгарбайт деп, баягы Филиппиндерди жалдап калыптыр деп аябай талкууланган. Зайыр агайды көп эстейм, Büyükhan Досалиева эжени көп эстейм. Бул эже адамга демшик берген жагынан аябай бир өзүндө бир касиет бар болчу, бир адамда жылт эткен нерсени белгилеп турчу да, сенде мындай нерсе бар деген. Ооба, анан экөөбүз баягы жөө кеткен күндөрүбүздү эстейм. Бөкөнбаев көчөсүнө чейин барчы. Мен андан ары жөө кетчим. Анан кийин жөө сүйлөшүп кеттик. Анан көп акыл насааттарды айтчы. Мындай кыл, анан тигиндей кыл депчи. Анан баягы кайтыш болуп кетти дегенди укканда абдан неме болдум да, жаман болдум. Абдан неме мындай. Биз ошол кезде үйдө иштеп атканбыз, анан офиске барсам эле азыр ойлой берем да, мындай чыга калчудай болуп элечи. Студиядан чыга калчудай эле сезилип, карап, мындай ордун карап неметип коймун. Негизи ушу эмнени түшүндүк, баягы жумуш деп жүрө берет экенбиз да. Бирок баягы кыргыздар айткандай неме экен да. Кандай десем, баары бир мындай жакшы көңүл менен, жакшы мамиле менен жүрүш керек экен. Мындай кыска өмүрдө ыркырашпай, чыркырашпай, сый болуп, ушул нерсе жакшы экен да. Баягы ушуну түшүнөт экенсиң да, баягы качан бир жакын адамдарың, жакшы тааныштарың кеткенде сен өмүрүң бир кемий баштагандай, өзүңдүн да өмүрүңдүн бир кайсы бир бөлүгү кетет турбайбы? Анан ушу Алым агайлар кайтыш болуп кетти, Алым Токтомушевчу. Ал агай мени ушу редактурага үйрөткөн ушул агай болгон да. Ал устатыбыз жөнүндө канча айтсак сөз түгөбөйт. Анан жыл этегинде Айтор сөз узара берет. Ооба, анан ошо барган сайын немете берет экен, өмүр кемий берет экен, тааныгандардын катары сүйлөй берет экен. Ошо баардык кесиптештеримен келаткан жылы ден соолук каалайм. Баягы чыгармачылык ээргүү болсун. Эң башкысы ден соолугуңар болсун, анан чыгармачылык дем, ийгилик каалайм баарыначы. Тынчтык болсун. Баарыбыз эми журналист журтчулугу бир бололу ушундай күндө. Тилектештигибиз бузулбасын, ынтымагыбыз, анткени
биз бир болсок ушул сөз эркиндигибизди сактап калабыз да биз. Мен дагы сени толуктап ошол жыл соңунда баарыңыздарды атпай журттуу куттуктайм. Жана кесиптештерге тилектештик каалаган Санжырдын тилегине мен да улантар элем. Себеби кыргыз журналистикасында ушу тилектештик деген мамиле, маданият калыпташыбыз керек. Сөз эркиндигин коргой албасак, Кыргызстандын андан эркиндиктен өткөн байлыгы азырынча жок болуп атат. Демократиялык дөөлөттү калыптандырууда ошол журналисттер коомдун алдыңкы өкүлү экенин унутпайлы. Баарыңыздарга ысык салам.